Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен аралыкта окутуу ыкмасы менен 4-чейректи баштоо алдында турабыз. Бүгүнкү биз өтө турган темабыз Алы Токонбаевдин өмүрү чыгармачылык жолу. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп өзү айтып кеткендей, артында өлбөс өчпөс эмгектери дайыма биз менен кошо жашап келет. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз жазма профессионал адабиятынын негиз салуучуларынын бири Алы Токонбаев 1904-жылы азыркы Чүй областынын Кемин районундагы Чоң Кемин айылында кедей адамдын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Токонбай чорт мүнөз, айткандан кайтпаган адам болсо, энеси уул бала муңайым, сүйкүмдүү жан болуп, элдик чыгармалардын бардык түрлөрүнөн кабардар, аларды кыябындай кынаптап айта билген ыр жандуу аял экен. Энесинин ошол ширин сөзү жаш алынын шыгын эрте ойгонушуна чоң шарт түзгөн. 1916-жылдагы элдик боштондук кыймылында Алы да үй бүлөсү менен Кытай жергесине качып барган. Ал жака барып, бир туугандарынан, эне атасынан айрылып, көрбөгөн кордукту көрүп, кеңеш өкмөтү орногондо кайра туулган жерине кайтат. Аталаш тууганын жардамы менен Ташкентке жөнөп, ал жактан интернатта окуйт. Ташкентте окуп жүргөн кезинде эле алгачкы ырларын жаза баштаган. Көптөгөн жооптуу кызматтарда иштеген, гезит журналдарда агартуу бөлүмдөрдө иштеген. Акын өзүнүн даңктуу жана машакаттуу өмүр жолунда 50дөн ашык ырлар жыйнагын, поэмаларын, Кандуу жылдар романын, бир нече прозалык драмаларын, публицистикалык жана сын макалаларды калтырган. Алы Токонбаевдин өмүрүндөгү урунттуу учурлар. Турдакын Усубалиев сыйлык тапшыруу учуру. Калемдештери менен. Иш бөлмөсүндө. Алы Токонбаев атындагы номер 24-гимназия. Алы Токонбаев төмөндөгүдөй адабий жанрларда иштеген: поэзия, проза, публицистика, драматургия, котормо. 1988-жылы каза болгондон кийин акындын бардык китептери акталган. Алы Токонбаевдин көпчүлүк чыгармалары орус тилинде, кээ бир басылмалары украин, казак, тажик, өзбек, литва тилдеринде жана кээ бир чыгармалары чет өлкөлөрдө жарыяланган. Жазуучу Маршактын, Кунанбаевдин, Жабаевдин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Көптөгөн коллективдүү которулган жыйнактарды чыгарууга активдүү катышкан. Алы Токонбаев кыргыз эсиринин мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири. Эсирдин гимнин жана партиялык гимндин интернационалдын кыргызча котормосунун авторунун бири. 1934-жылдан Эсир жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Кыргыз эсиринин эл акыны. 1945-жыл. Кыргыз эсиринин Илимдер академиясынын анык мүчөсү. 1954-жыл. Социалисттик эмгектин баатыры. 1974-жыл. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабак силерге канчалык деңгээлде түшүнүктүү болгондугун билүү максатында силерге тесттик тапшырмаларды даярдадым эле. Эмесе ошол тесттик тапшырмаларды силерге сунуштаймын. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл буруп катышып бергениңерге чоң рахмат. Саламатта калгыла.